Кутмандуу кечиңиздер менен 5 каналдын эфиринде ТВ Рейд программасын көрүп жатасыздар. Саламатсыздарбы? İşte o da buraya sakladım. Gel деген орунда bu жака клуб десең дагы келишпейт. Все, борсуңар. Кандай борсуңар? Карт мондай. Калачы жатат. Айсыңыз солосун дейсиң. Чал болсун. Қандай мемлекет өзінің шүкір жасауды. Башкаладагы эпидемиологиялык курч-кырдаалга байланыштуу жарандык коргонуу комиссиянын башчысы вице-мэр Азиз Салымкуловдун коомдук тамактануучу жайлардын ишин күчөтүү боюнча буйругу чыкты. 11 сентябрда чыккан буйрукка ылайык райондун акимдери мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборлору, санитардык экологиялык инспекциясы бул багытта күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Коомдук тамактануучу жайлар менен кошо чайкана, ресторандар, түнкү эс алуу жайлары, компьютердик оюн клубтарда жүргүзүлгөн рейдти төмөнкү материалдан көрө аласыздар. Бишкек мэриясы шаардагы эпидемиологиялык абалдын курчуп кетишинин алдын алуу максатында коомдук тамактануучу жай, кафе, ресторандарга рейд жүргүздү. Көзөмөл учурунда түнкү эс алуу жайынын күзөт кызматкерлери жумушчу топтун иш аракетине тоскоолдук жаратып, коноктор эс алып жаткан тарапка өткөзбөөнүн айласын көрүштү. Все, байки, вопрос у нас болса, бумажный виза, гельгелет, тарқал қалашымыз. Қандай борсуңар? Официально мэриядан келіп. Официально бумажкаңыз бар ма? Официально. Дайте мен сюда, дайте кешіп көрсем. Жүріңіз қандай үшін жатыр? Мына бияқтан сұрай өр. Бияққа келіп сұрасың? Мына бияқтан сұрай. Geçen buradan mı meriyadan dersine atayın deyip çıkardığı boyunca toplum. Oşa toplumun üstüne. Nasıl sözü kulağı, şu anda gelince paket çarpıyorsunuz. Все, байки, а лучше gelгенче çıkarttım. Жоқ, байки, gelгенче. Жоқ, мен оқуйлеппін, көрелеппін. Biz жөніне келген жоқсыз біздерде. Біздерде ызылдаған жоқсыз жөніне. Жоқ, байки, маған еш қызым жоқ. Келіп алып, мына келіп алып, кипіш қылмайлы ғой. Кипіш қылған жерім жоқ. Сіздер шығып кеткілер, мынтып кеткілер. Мен сіздер шығып кеткілер деген жоқпын. Бумажкаңыз бар, тоқтауыңыз бар, келіңіз, пожалуйста. Вот то, что очень шыға тұрыңыз, бұяқта көстер тамақ ішіп, пока. Үшірсіз? Жоқ, біз шығылған сіз кіргізіп отырсың. Жоқ, жаман көрбеңіз байки. Қолым тартып, менің қолым тартып. Жоқ, шығып алсаңыз, жоқ, тартпасам мен өзім обедіне тұрамын. Сіздер общественный местада тұрасыз. Мен сіздің районда тұрамын деп қорқойын бұл? Жоқ, сіз шыға тұрыңыз байки. Көп тон қауышай деп тұрды, шым тұрыңыз. Жоқ, мен де сізге адам келші түсін өтін байки. Болыңыз деп адам келші түсін. Жүріңіз байки. Жоқ, сіз жүріңіз. Басып бар. Чал айт, есен сұрауды ақпен. Байки, өчіп қоңыз, все, борсуңар сіздер. Қандай борсуңар? Тарт мондай, қалашы жатап тұрып. Айсыңыз солосун дейсің бе? Чал ошын. Чал ошын, айсызге чалсаң азыр, мен көзбей чалшы көрейін. Кімге ешені өтті? Түнкү эс алуу жайдын кызматкерлери мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун адистери менен бир топ талашып, тартышып, эч кандай эскертүүсү жок келип жатасыңар деп нааразы болуп, айтылган талаптарды аткаргысы келбей турду. Дважды штрафа оплатили. Ну, насчет штрафа я ничего не знаю, но до этого никто не... Как юрист, должен знать, владеть ситуацией. Ладно, хорошо. Ну, хотя бы предупреждение было. Мною лично вам дано санитарное предписание. Устно я вам говорила.
Помимо этого еще приходила, протокол составлял, и штраф оплачивали, ребята, не надо. Ну я насчет этого ничего не знаю. Но если ты знаешь, это не означает, что это первый раз слышишь. Здесь руководство прекрасно знает. По средствам массовой информации везде все уже осведомлены. Как будто вот словно свалился, нельзя же так делать, ребята. Вы это прекрасно знаете. Ну, азыркы боюнча превышение жоқ, ешқандай нысанбузуулар болгон жок, токтолгон жок. Эс алуу жайдын иш башкаруусуна санитардык эрежелердин, гигиеналык ченемдердин, укуктук актыларын талаптарын бузуу боюнча протокол толтурулуп, айып пул салынды. Бишкек шаардык милициясы билдиргендей, биринчи эреже бузууга айып жана эскертүү берилип, бул көрүнүш дагы кайталанса, айып пул салынып, кылмыш иши козголуп, мекеменин иш алып баруусуна чектөө коюлуп, иши сотко өткөрүлөт. Текшерүү учурунда ар бир экинчи ресторандын той маареке өткөрүп жатканына күбө боло алдык. Иш-чара өткөрүп жаткан тойкананын администраторуна бузуулар боюнча 3000 сом өлчөмүндөгү айып пул салынып, эскертүү берилди. Мына бүгүнкү тойлор өткөрүлүү боюнча мындай уже протокол түзүлдү. Бул айып пул 3000 сом айып пул салынган. Мынакей эми түшүндүрүп коелу. Түгөп обязательно тазалап. Текшерүү учурунда Сары Челек рестораны буга чейин эскертүү берилгенине карабай, айнек терезелерине кара чаптама чаптап, иш алып барып жатканына күбө болдук. Мынау Сары Челек тойханасында дагы той болуп жатат. Вот ошол боюнча азыр дагы протокол түзөбүз. Бул жака дагы айып пул салынат. Буга чейин эскертүү болгон. Ошо эскертүүгө карабастан дагы эле тойлор өтүп жатат. Азыр ошол протокол түзөбүз. Айып пул салынат. Бүгүнкү факт боюнча гана түзөбүз азыр протоколду. Вот ошол азыр мүмкүнчүлүк болсо паспортуңузду, эмнеңиз бар. Сиздин болуш келди? Администратор болуш дейсиз. Сиздер жеке ишкерсиздер же болсо ИП деген кандай? Жеке ишкерсиздер, э? Пока уруксат берилген элек. Иштегенге жок. Десем, могу жерде азыр примерно чеже. Могу жерде азыр 60-70 адам, 100га жакын адам ушул жерде нан таап жүрүп жатат. Аларга кандай мамлекет өзүнө ушинтип эле калп эле кысым жасап элечи. Карапайым калп ойлоп коюп. Ошого силер келип басып атасыздар, могу жерде деген канчалаган адам акчасы калып атат, бизде алар ким карайт? Мисалычы, ким багат? Же акча беришпейт, эчтек беришпейт, мындай жап беребизби? Ден соолук важнее го дейм, бардык нерседен туруп. Силер бир эле өзүңөрдүн эмес, элдин да коопсуздугун ойлогула да. Ден соолук деген бул эң зарыл нерсе. Акчага да эч нерсе ала албайсың. Акча жок, ошо тырышып калып ачка жүрүп калышат да, туура. Ден соолук болгондочу. Аталган тойкананын иш алып баруучусуна эрежелерди бузуу боюнча 3000 сом өлчөмүндөгү айып пул салынып, 3-чү ирет эскертүү берилди. Айып пул салынганына нааразы болгон ресторандын ээси төмөнгүдөй тескери пикирин билдирди. Иштарыбын төлөдүк. Иштеп атат эми Кудай сактасын. Эл деген оорузда бул жака кууп келсең дагы келишпейт. Ар бир ушул жерде иштеген балдар, студент, сотрудниктердин бардыгы мага 5-10 миң сомдон карыз. Иштебей жаап койгон убакта дагы күнүмдүк тамагыбызга кичине тыйын бергиле. Ачка калдык, наныбыз жок, чайыбыз жок, тузубуз жок дейт. Айла жок, иштеп атабыз. Эми менде бир 30-40 адам иштейт, чын айтканда да. Аларга
ким тамак берет, ким жардам берет? Турамы? Эми эл багып атат, чын айтыш керек. Мага бардыгы 5-10 миң сомдон кас. Ушерде 40 адам. Уштерге тамак бериш керек. Ачкадан жатып өлбөйт алар, турамы? Ошо 40 адамга күнүгө биз 40-50 миң сомдон айлык беребиз. Повар бар, башка бар. Эл деген эл экен, эми келип отурса иштейт экенбиз. Бирөөдө жамандык болот, бирөөдө жакшылык болот. Бирөө кызын узатайын дейт, бирөө баласын үйлейин дейт. Бирөөдүн ата-энеси каза болуптур. Кичине Куран окутайлы. Соопчулук иштеп биз иштеп атабыз анча-мынча. Аз. 50 киши, 60 кишиден. Мына ушундай окуялардын топтому менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктаймын. Оору сыркоодон, кылмыш кырсыктан алыс болуп, бакубатчылыкта өмүр кечириңиздер. 5-каналдын мына ушул жана башка программаларын Instagram, Facebook, YouTube баракчаларынан дагы көрө аласыздар.